Келсин, ошолор ошо сөзүнө жооп берсин десек, мына бир киши келбей атат. Ошолор эле келсе болду, чечсин. Мындай да, булар деген өкмөттүк кишилер задания мэрия берет, ошону кылып атышат. Негизги жолдордун бири болгон Тынчтык проспектисинин Кийик көчөсүнүн кесилишинин өйдөрөк жерин жашылдандырууга акча алмаштыруучу жайлардын ээлери нааразычылыктарын айтып, тоскоолдуктарды жаратышты. Бер келсин. Мени 1 жылдан бери мени алдап. 1 жылдан бери. Айтпады эле чечилик. Мен түшүнүп 1 жылдан бери мени тойгозуп бүттү бул мамлекет. Мен бүт бетен 3 семья багам. 3 семьядан бирөөнүн деле неме жок. Бул жерде эчтеке салынбайт, газон болот. Газон берген эмес, бизге чечип берген. Бул депутаттар эмнеге кылат бул нерсени? Ал жерде жайгашкан бизнес ээлеринин айтымында бир ай мурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Жумабек Салымбеков менен Павел Десятников учурда талашка түшкөн жерди унаа токтотуучу жайга айлантууну колдоп, макулдугун беришкен. Парковка бар болчу, мурунтан бери парковка бар болчу. Кийин парковканы алабыз деп, мурунку мэр берге эме велосипедный дорожка жазып салабыз деди. Анан кийин ушундай ызы-чуу кылганы келген. Келгенден кийин бизге айткан, бул жер эме болот, асфальт болот. Берге болсо временный токтойт. Клиенттер келе берет, силердин бизнесиңерге тиешеси болбойт деген. Ал кеткенден кийин кайра келип туруп газон тигип салды да, бул жерге машинаны токтотпой койду. Наразычылыгын айтып чыккан ишкерлердин бири Алымбек Максутов унаа токтотуучу жайдын жоктугунан улам жарым жылдан бери бизнес ээлери чыгашанын үстүндө иштеп жатканын билдирди. Гор кеңештен депутаттар бир комиссиясы болгон, круглый стол болгон, предпринимательдер барганбыз бияктанчы. 1 апрелден баштап асфальтный работу начнутся деп айткан да. Китайская сторона могу жолду жасаган. Кайра ошол парковканы ачып жасап берет деп айтышкан бизгечи. Эми азыр ошол ачып берет деп туруп анан газон тигип коюп атышат да, анан кийин биз 1 апрелден 1 майга чейин бүтүрүп беребиз дешкен да. Анан эми буяка мэриянын представительдерин айтып атабыз, буякта токтотуп кое тургула, эми жөндөн эле кеткен убакыт мээнетиңер. Ал эми Бишкек жашылдандыруу ишканасынын өкүлү Абдыкадыр Бейшеев ишкерлердин колунда шаардык кеңеш унаа токтотуучу жайга макулдугун берген бир дагы документ кагаз жоктугун айтты. Мындан улам пландык аткарылуучу иштерге тоскоолдуктарды жаратып жатышат. 50 метр жерди мен бүгүн бүтүрүшүм керек, полный эметип планировка кылып. Булардын талабына карабай, ошон үчүн булардын эч кандай колдорунда кагаздары жок, эч кандай команда жок. Менин командам что муниципальный территорияны озеленять этиш керек. Аталган шаардын бөлүгү Ленин районуна карайт. Акимдин орун басары Аскат Карымбаев ишкерлерге абалды түшүндүрүп, аталган жерди мэрия тарабынан унаа токтотуучу жайга айлантуу боюнча эч кандай чечим жоктугун айтып өттү. Булар азыркы күнгө чейин бул талаптарын коюп атышат. Бирок бул көчөнүн баш аягына чейин эмес, кээ бир точкалар жерлеринде бул вопрос азырынча ачык турат. Ошо жерлерге качан чечим чыгып, кайсы жердин технический моменттерин карап бүткөндөн кийин биз дагы кабарлап, булар менен да сүйлөшөбүз да. Жашылдандыруу иштери жаздын келиши жана ШКУнун саммитинин алдында жасалууда. Ишкерлердин коюп жаткан талабы кандай чечилет, азырынча белгисиз. Кайрат Кенжебаев, Калыс Акибаев, Нью ТВ.